эмне үчүн ийгиликке, жакшылыкка, бир чоң чокуларга жеткен адамдар, тарых бетине печатты өтө катуу басып кеткен адамдар, негизи эле из калтырып кеткен адамдар эрте турушкан. Жөнөкөй эле мисал менен карасаңыз, эрте турсаңыз короздор кыйкырган, куштар сайраган, өтө бардык нерселер ойгонуп, жада калса катып турган, таш дагы бир кыймылдаган, жаратылыш дагы ойгонгон, жаныбарлар дагы ойгонгон, бардык нерсе кааласаңыз, каалабасаңыз ойгонгон учур болуп эсептелет да. Эми бардык нерсе ойгонгон учурда сиз капилеттүү уктап жаткан болсоңуз, сизде кантип бириңиз эки болсун, кантип ийгиликке жетесиз, кантип жакшылыкка жетесиз. Ошондуктан да биздин хадисчилер, аалымдар бүткүл жада калса дүйнөнү басып алган залымдар дагы эрте турушкан. Себеби эрте таңдагы береке бар. Мисал үчүн жөнөкөй эле карасаңыз, иттерди караңыз, койлорду караңыз. Койлор жадыга бирди экини туушу мүмкүн. Иттер 7-8 туат, бирди тууган өтө көп тууп салат. Бирок ошого карабастан кайсы бири көбүрөөк? Албетте кой көп. Себеби эрте таңдан койлорду карасаңыз чөп жеп жүргөн болот. Жапжашыл чөптөрдү, жаңы чыккан чөптөрдү, ал эми иттерчи түнү менен саңгып ар жерге ар кимдин огородуна кирип, анан таң келгенде береке рызкы түшө турган учурда уктап калган болот да. Ошондуктан урматтуу мекендешим, жакшылыкка жетейин десеңиз, ошол эле учурда таңдагы береке учурунда уктабаш керек. Себеби бардык нерсе түшүп, бардык береке түшүп аткан учурда сиз уктап жатсаңыз, албетте бул жаман көрүнүш, уят көрүнүш. Мусулман болуп туруп, мусулман olarak бул өтө жаман көрүнүш. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, эрте туралы. Жалынууну токтот. Адамдарга жалынууну токтот. Өзүңдөн болгон, өзүң сыяктуу чекиттен болгон пендеге жалынууну токтот. Адамдар ушундай. Бүгүн колунда болуп туруп бирдеке берип койсо, эртең сөзсүз түрдө милдет кылат. Bir adam бай, багатый адам bir алымга алым болушуна, талабалык учурунан, студенттик учурунан кошо жардам берип келиптир. Тыйын мисалы $100 берсе, жанына 2000 сомдой, анан бир канча тыйын деп, ошентип тыйыныга чейин баягы талаба, студент алып чогултуп алып кое берет экен, бирок иштетпейт экен да. Пайдан алат, бирок чогултуп коет. Ошентип күндөрдү баягы талабадагы окууну бүтүп, муфтий болуп, башка күчтүү кызматта отуруп иштеп калат экен. Күндөрдөн бир күн бай келип, мынау ичимди бүтүрүп бер, мынау кандай болот десе, баягы жок, бүтүрө албайм, бул шариатка туура эмес дейт да. Шариатка туура эмес келет десе, баягы мен берген тыйындар кана, мен сыяктуу, мен аркылуу ушундай даражага жеттиң, мен акча бербегенимде мындай болот эле, андай болот эле деп милдет кылат. Ошол учурда баягы тыйын тыпырга чейин берген $200 жанында кошулган акчалар бардыгын чогу бир дагы иштетилген эмес, бул мисал катары айтып атам. Алып чыгып берип, мына сиздин тыйындарыңыз дейт да. Иштетпедиңизби? Ошол берген акчалар ошол боюнда турат го. Ооба, бир күн милдет кылышыңызды билген элем дейт да. Чындыгында урматтуу мекендешим, милдет кылат. Адамдан жакшылык күтпөй эле кой дегени бар, ушундай сөздөр бар. Албетте, пендесиге рахмат айтпаган. Кудайга, Аллахтын өзүгө дагы рахмат айта албайт. Ошондой экен, адамдардын арасындагы кээ бир туура эмес сөздөрдү туура мааниде түшүнүп, адамдарга керек учурунда колунун келишинче жардамды кылыш керек. Бирок милдет кылбаш керек. Мен кылдым, мен бердим дебеш керек. Ушундай адамдар, сиз 1000 жакшылык кылсаңыз, анан бир күн жамандык кылып коесуз, артта калган 1000 жакшылыгыңызды унутуп, бир жамандыкты аркылуу 1000 жакшылыгыңызды жок кылат. Ал эми Аллах Таалага 1000 күнөө кылышыңыз мүмкүн, бирок бир тобо менен Аллах Таала бардык күнөөңүздү жаап, жашырат, жок кылат. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, адам ушундай. Бир жамандык менен 1000 жакшылыгыңызды жок кылат, ал эми Аллах бир тобоңуз менен 1000 күнөөңүздү жок кылат. Ким деп жашашыбыз керек экен бул дүйнөдө демек? Адамдар көрсүн, эл көрсүн үчүнбү, же Аллах үчүн жашашыбыз керекпи? Мына ушул жерден билип алсаңыз болот да аны. Чек ара кой. Андан кийин чек ара кой, урматтуу мекендешим. Өзүңдүн көңүлүңдүн, таразыңдын, кулагыңдын, көзүңдүн бардыгынын чек арасы болсун. Бул жерде да сетке коюп кой, керектүү сөз кирсин, керексиз сөздөрдү укпасын. Бул жерде көзүңдө дагы керектүү нерсени көрсүн. Оозуңа керектүү сөз чыксын. Тил өтө жаман нерсе. Тил арсан болсо онун комдоңго бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон дейт. Тил арсан экен, босогузда комдон турат экен, эшигиз ар дайым чыгып кирип турат экен. Эгерде туура эмес сөз сүйлөсөк, өзү дагы ал арсан жеп коет. Тилден өткөн бале жок. Тилим, өз душманым дейт. Ошондуктан тилге маани беришибиз керек. Эмнени сүйлөп атабыз, эмне деп сүйлөп атабыз, нелерди сүйлөп атабыз, маани бер. Тилден тутулган, тилден кармалган ал турбайт. Ошондуктан кээ бир сөздөр бар го, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Тилдеги орчундуу маселелер, бирок ортодогу канчалаган тиштер менен тилди жаап койгон. Бул тилиңди тиштегин, былжырап сүйлөй бербегин дегени. Ашша сөздөрдүн арылып, чек ара коюшубуз керек экен. Сени башкалар башкарбасын. Башкалар сени башкарбасын, урматтуу мекендешим. Качанга бирөөнүн колдо, бирөөнүн музыкасына бийлеп жүрөсүң. Лидер бол, башчы болушка аракет кыл. Ар бир кесибиңде майын чыгарып кыл.
жогорку чокуларга чыгасың. Бул дүйнөдө ушундай жарыш дүйнөсүндө адамдар дүйнө маселесинде ар дайым жарышып турат. Бир техника чыкса экинчиси жаңыраагы чыгат. Сонуну чыгат, бири-биринен күчтүү болуп кете берет. Ошондой экен, бул дүйнөдө күчтүүрөөгү чыгып кете бере турган болсо, демек сага дагы шанс бар, сага дагы мүмкүнчүлүк бар деген Кудай Таала эшиктерди ачат. Ал үчүн аракет кылышың керек. Аракет кылышың керек. Сени башкалар башкарбасын. Сен башкар, сен лидер бол. Коркпа эч нерседен. Аллах бар, эмнеден коркосуң? Аллах берип атат мусулман эмесиге дагы. Сен мусулман болуп туруп, эмнеге отурасың? Андан кийин урматтуу мекендеш машказанын 3 бөлүккө бөл, сууга, абага, андан кийин тамакка. Биздечи 5 бармакка, этке, анан нанга бөлүп коет да. Кекирип сиңире албай жүрөт. Ашказан ушундай нерсе, көп нерсе жештен башталат. Жеген адам уйкусу келет. Уйкусу канып, сонун күчкө кирип алгандан кийин эми барып зина кыл дейт шайтан. Ошентип азгырып кете берет. Ошондуктан жештен башталат экен. Ошо жешке маани бер. Озуңа келгенде, алдыга келгенде, тамак, жакшы тамак келгенде жаман курсак жарылсын, жаман тамак калганча, жакшы тамак калганча жаман курсак жарылсын деп ар кандай макалдарды өзүңө эреже тутуп алып, өзүңдү чоң чокунун үстүнөн секирбе. Түшүнүрлүү болдубу? Ошондой экен, ашказан маселесинде өтө этият бол. Таза же, тазасын карма, тазасына аракет кыл. Гыйбаттан кач. Гыйбат болуп жатабы, токтот. Эки досуң менен сүйлөшүп турасың, досум. Үчүнчү адам жок. Үчүнчү адам тууралуу сүйлөшпөйлү. Эгер ал сүйлөп калса, үчүнчү адам тууралуу мага сүйлөбө. Экөөбүз тууралуу сүйлө. Үчүнчү адам келгенде андан кийин ал тууралуу сүйлөшөбүз деген. Ал адам үчүнчү адам тууралуу сүйлөшпө, гыйбаттан тос. Андан кийин эгер сен ушундай кылсаң, жанындагы турган адам дагы, бул туура айтып атат деп ойлойт. Сеникиче жаман көрүшү мүмкүн, бирок кийинчерээк ойлойт да. Эгерде бул башканы ошентип тосуп атабы, демек мени дагы тосуп атат бул башка жерде деп, сага чыныгы дос болот. Ошондой экен, бүгүн мындай арам адал аралашып кеткен заманда адалга аракет кылышыбыз керек, арамдан качышыбыз керек, гыйбаттан кач. Карз алуу, карз берүү маселесинде кредит эч качан алба. Кредит эч качан алба. Бул ушундай кредит маселеси ушундай. Жамгыр жок учурда зонтикти берет, жамгыр жааган учурда зонтикти кайра бер дейт да. Кредит маселеси ушундай. Негизи эле адам маселесинде дагы кээ бир нерселерде келет, китептерде ушул кепин жада калса насип кылбай калат. Кепинге кеткен акчаны баягы карзына берсин дейт да, кепин дагы насип кылбай калышы мүмкүн экен. Ошондуктан бирөөдөн карз сурардан мурда муну 200 жолу ойлонуп, андан кийин карз сураш керек. Карз кайтарып бере аламбы же жокпу? Мен эмне максатта алып атам? Ойноп алып атамбы? Эмне үчүн алып атам бул акчаны? Бизнес кыламбы, не кылам? Досуңдан карз алып атасың. Башы кордук карздын. Башы кордук, анан жалган сүйлөөгө түртөт. Аягы барып ызы чууга айланат. Башында эми жүзүң сонун карап жүргөн жүзүңдү коркулуп келип сурайсың. Ортосунда жалган сүйлөөгө түртөт да, бул карз маселеси ушундай. Досум болбой жатат, кичине күтө тур, башка ишим өзгөрбөй жатат, башка деп жалган сүйлөшкөн түртүп коюшу мүмкүн карз. Аягында барып, ал бербеди, бул бербеди болуп, акыры через черный бүтүрөм, через бандит бүтүрөм, башка деп маселелери көбөйөт, айтор аягы барып ызы чууга бүтөт. Ошондой экен, карз маселеси өтө этият бол. Сен карз берип атасыңбы, демек бериште дагы ойлон. Берсем эртең кайтара алабы бул? Мунун ошого акылы жетеби, бизнес кылам деп атат. Берип койсом, ушу бизнесин кыла алабы же жокпу? Эмне кылсам, берсемби? Эгер берсем кечип кете аламбы эртең бул акчадан? Келбей калышы дагы мүмкүн 100%. Мен аны ойлоп атам. Мен өзүмдү эмес, аны ойлоп атам. Акырети кандай болот мунун? Макул, бул дүйнөдө эптеп качып кетиши мүмкүн, акыретте мунун азабы өтө катуу болот. Кой, ушу досумду ойлойн, андан көрө, кой. Бербей эле коеюн. Эгер бергиң келсе чындап, бер. Бергиң келбесе, аны дагы ойлон, аны дагы абалын түшүн сен. Карз маселесинде ойлон. Андан кийин берешем бол. Албетте бүгүн жардам кыламын деген, жардам берем дегендер өтө көп. Жардам маселеси ушундай, баягы жаан атканыңда, мындай жаанын доскасында атайын чийиктер болот. Мындай тегерек болуп, ортосу тешик кичинекей болот. Ошол жерге тийгизген бул чыныгы жеңишке жеткен адам болуп эсептелет. Садака ихсан маселеси ушундай. Чекитке ким тийгизсе, ошол чыныгы октурган, ошол чыныгы жеңишке жеткен болуп эсептелет. Бүгүн кайрымдуулук кыламын деген акциялар, кайрымдуулук акча бергиле деген жардамчы фонддор, жардам кылабыз деген ар кандай адамдар өтө көбөйүп кетти.
Бүгүнкү жылда мындай сеткадан өткөзсөң болбойт да. Атайын издеп эсин барып таап бербесең, өзүң билесиң, мечитке медресеге алып келгенин кереги жок. Өзүң барып колуң менен бир муктаж адамды бересиң. Өзүң билесиң, ошол адамга барып берсең, бул өтө жакшы нерсе. Аллахтын мечити сенин акчаңа муктаж эмес. Берсең милдет кылбаш керек. Элестетиң, үйүңүзгө атыңыз мисалы үчүн Абдурахман, Мухтар мисалы үчүн атыңыз. Мухтардын үйүнө жардам деп жазып койсо эмне болот? Мечиттерге карасаңыз, мечитке жардам деп жазылып турат. Бул өтө уят көрүнүш да негизи. Мусулмандардын 90% мусулман болгон мусулман калкында бул өтө жаман көрүнүш. Мечитке жардам деп турганы. Ошол электр энергиясы, суусу, башкасы бардыгы келип биз негизи не болду, канча кетип атат, төлөп турайын мен деп барышыбыз керек, биз айтышыбыз керек. Ошо арга жоктун иши болуп мечитке жардам деп жазышып атат да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, мисалы мечитти салып койдум эле эмес, салып койгондон кийинки каражаттарды да ойлош керек. Свет кандай болот, суусу кандай болот, чыгымдары кандай болот. Бул жагына маани беришибиз керек. Берешен болушубуз керек, урматтуу мекендешим. Чакырбаган жерге барба, чакырган жерден калба дейт. Ушундай кээ бирөөлөрдө бет 2-3 дагы чакырбаган жерге дагы барып отурулат. Кечке чейин. Чакырган жерге бар, анда дагы азыраак отурушка аракет кыл, тезирээк кеткенге аракет кыл. Сен эле сыйлуу конок эмессиң, сыйлуу коноктор өтө көп. Ошондой экен, чакырган жерге барыш керек, урмат сыйыңды сакташ керек. Акча маселесинде дагы кээ бир жерлерде ишиң, жумушуң акча менен бүтөбү, шатыратып таштап кой акчаны. Досум эле башка эле деп акчаны төлөбөй койсоң, акча менен бүтө турган жерге акча бербесең, анда кадыр баркың менен төлөп каласың ал акчаны. Кадыр баркың түшүп калат. Ошондуктан акча менен бүтө турган жерге шатыратып акчаны таштап кой. Акча менен бүтүр. Өзүңө ушундай урмат сый көрсөт. Өзүңдү эч качан ылдый көрбө. Өзүңө кымбатын же кымбаттан кий болгону сурап кылба деген эле маселе. Кандай мааниде түшүнсөң түшүн, өзүңө кымбатын арзаныга көмбө, жакшысыга ылайыктуу бол. Ошого жараша аракет кыл бирок. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, аракет кылышыбыз керек, жакшысын кийгенге, жакшысын жегенге. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы биздин бейишибиз иншалла гүл болот. Ишиңди таза кыл. Помидор эктиңби, салаттай тизилип турсун помидорлор. Биз устаз менен иш кылып атабыз. Башкаларды алып келип иштетейин деп, башкалары келди, устаздын алдында хоп кылабыз деди дагы. Устаз кеткенден кийин калагандай билгендей кылып атат. Жигиттер мындай кылган болбойт, аз устаз келсе кафа болот, тарынат. Сен акылман болбочу деди. Устаз келди, ишин көрдү. Амин Аллаху акбар, баргыла кете бергиле деп туруп, кайра башынан тартып, кайра башынан жип мени тегиз кылып, сонун кылып кылдырды да. Бизде устаздар дагы, армияга бардым, 1 жыл кызмат кылдым, армиядагы. Медреседеги устаздар дагы бардыгы бизди тазалыкка, тыкандыкка, түздүккө үйрөттү. Ошондуктан мен армияга бар дейм да эркектерге, жигиттерге. Чындап барыш керек, эркек болосуң ал жерде. Урматтуу мекендешим, ишиңди таза кыл. Ар дайым таза кыл, таза бол. Сен аркаңда мындай болуптур дебесин. Таза кылганга үйрөн. Чала кылба. Аз кыл, бирок саз кыл. Колунан келбеген ишти мен кылбаймын деп кой. Ачыгын айтып кой. Анан чала кылып, жарым кылып, жаным кылбай таштап кеткенин кереги жок. Колунан келбесе келбеди деп айтып кой. Чала кылгандан көрө колунан келбегенди дегениң жакшы, артык. Ишиңди таза кыл. Анан сонун кыл. Мисалы бир орус колдо иштеп атасыңбы? Сонун кылып келтирип койсоң, таптаза кылып койсоң, сага акча бербей алдап койсом да эле болот экен деп турган адам дагы кылган ишиңди көрүп, буга кошуп бере турган адам экен, ушундай красавчик экен, сонун иш кылат экен деп туруп уялып калсын, баягы акча урам деген адам дагы. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, эң зору бол, эң жакшысы бол, арзаныга көмбө, эң зору бол. Аракет кыл ал үчүн. Чокуга чык, алма пыш озума түш деп отурба, жалкоо болбо. Пайгамбарыбыздын дуаларынан бири ажыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан өзүңдү сакта дейт да, коркок болбошубуз керек. Бирдеке башталбастан мурда коркуп, аягын ойлоп отурбаш керек. Аягы не болот, банкрот болсом не болот деп. Коркоктуктан өзү сакта деп дуа кыл. Ажыздыктан, ажыз болуп калуудан. Мен чыга албасамчы, чыга албай калсамчы, милиция кармап кетсечи, башка болуп кетсечи, жок. Ажыз болбо, коркок болбо, жалкоо болбо.
Üçөө bir агымда бири сүзөт. Ошондой экен бул агымга түшпөсөң. Үчөөндөн тең сактан, аракет кыл. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бир ишти эч качан калдырба. Мисалы үчүн, бул ручка дей турган болсок, бул жерге 3 сааттык өмүрүңүздү бөлүп койсоңуз, күн сайын акырын тепкичке болуп чыгасыз да бул жерге. Бул жерге чыгып алгандан кийин бул жагы сизди бардык кемчилигиңизди жабат, бул бир чокуу бир максатыңыз. А калган иштер, үй жай, тирилик деген, башка деген, машина деген бардыгы бул дүйнө аракет кылган, дүйнө жүзү умтулган нерсе да, рызык маселеси. Бул жак болуп кете берет. Сиз миң чуркасаңыз да, чуркабасаңыз дагы бул жак болуп кете берет. Бирок максат деген нерсе бул жашоодо бул башка болуш керек. Күн сайын 3-4 саатыңызды бөлүшүңүз керек. Кааласаң, оорусаң, соо болсоң, ошол нерсени мажбурлап өзүң кылышың керек. Билесизби, кызыгуу деген нерсе болот, мотивация деген нерсе болот, максат деген бардыгы келип жоголот кыйынчылык келген учурда. Ошол учурда адам өзүн мажбурлап ошол нерсени күн сайын таштабастан кылган адам бир чокуга чыгат. Ушуну билип алыш керек адамдар. Мисалы үчүн, кээ бирөөлөр бизнесмен болом дейт да, бир филиал магазин ачат, акча келишти баштады, жакшыраак түшүм болуп калгандан кийин, акча болуп калгандан кийин болду, тиштеп коет. Экинчи филиалды ачпайт, баягы үчүнчү филиалын ачпайт, өнүкпөйт. Себеби неге? Энергия жок да, энергиясын жоготту. Акча караса келип атат, жыргап жүрө берет. Ошол учурда дагы токто, бул мен бул точкага ыраазы эмесмин деп туруп, кайра өзүн мажбурлап экинчисин ачкан. Бул бардык маселеде ушундай, урматтуу мекендешим. Өзүн мажбурлап бир чокуга чыгасың, жөн отуруп алып эмес. Бут кийимиң ар дайым таза болсун. Аялдар эле бут кийимине карайт дебе. Бардыгы бут кийимге карайт. Армияда эң көп, мисалы үчүн, күн сайын тазалайт элек. Бут кийим ушундай. Таза жүрсүн. Таза жүрсө арам жерге баспайсың да, жаман жерге баспайсың. Бул бир эле бут кийим маселеси эмес, жүрөктүн, акылдын, менин, жан дүйнөнүн бардыгынын тазалыгы. Бардык нерсенин тазалык маселеси кетип атат. Ошондой экен, бут кийимиң ар дайым таза болуп жүр. Өзүңдү сакта, туш келди жеске баса бербе, кадамыңды ойлоп бас дейт. Бардык китептерди чогулсаң, ушул сөздүн астына биригип берет, кадамыңды ойлоп бас. Бир койгон кадамың чечүүчү, решающий кадам болуп калышы мүмкүн. Бул маселелерге орчундуу кара, бут кийимиң таза турсун. Андан кийин, урматтуу мекендешим, жар тандоодо адашпа. Кыз бала болсоң, эр болсоң, жигит болсоң, аял тандоодо, кыз тандоодо адашпа. Мисалы үчүн, бир кыз бар, ал байлыгы үчүн турмушка чыгат. Бирок ал узакка барбайт. Узакка барса дагы тынчтык таппайт. Күн сайын ызы-чуу болуп жашап өлүп кеткенин өзү билбей калат. Экинчиси бар. Экинчиси ата-энесинин сөздөрү үчүн, ата-энесинин сөзүн кыя албастан чыгат. Бул учурда өзүн токтотуп айтыш керек. Мага жакпады, болбойт деп ачыгын айтыш керек. Тартынат да, жок, тартынганын кереги жок. Сен өмүр маселең кетип атат. Эртең барып ажырашып келип, барып ошо ата-энеңи алууга келесиң. Ошол учурду, ситуацияны ойлоп чечим чыгар. Эртең мынтип кор болуп келип, уят болуп келгениң жакшыбы, же бүгүн эле токтотуп койгоноң жакшыбы? Ошондой экен, ал ата-энең жашабайт, сен жашайсың, түшүндүрүп айтыш керек. Мен сүйбөйм, муну жакшы көрбөйм, жакпады, ачыгын айтыш керек. Бүгүн башында айтпайт дагы, макул эми ата-энем үчүн деп турмушка чыгып алат дагы, же жигит болсо кыз баланы өзүм тарбиялап алам деп үйлөнүп алат дагы акмакка окшоп. Андан кийинки жашоо өтө кыйын. Төшөктү ойлоп үйлөнүп алат дагы, анан ал жакта кор болот. Баягы айбанды кумары кангандан кийин жашоону көрөт, чыныгы жашоону көрөт. Жашоо эч кимди караса аябайт. Ушундай катуу удаарлар менен урат. Рызык Кудай берет деп кең үйлөнүп алат дагы, же колунан бир иш келбейт, же бир кесиби жок, же бир тил үйрөнгөн эмес 11 мектепте окуп. Анан барып жашоо берген удаарлар сындырганда, баягы кой дейт да, ажырашайын дейт. Жашоо жеңил эмес, жеңил карабаш керек жашоого. Кыз болсоң дагы, эркек болсоң дагы. Эркек бол. Кызсыңбы, сен өзүңдү тарбияла. Жашоо бир iPhone менен BMW X5 ошого байланган эмес. Жеңил жашоо жок, урматтуу мекендештерим. Дагы бирөөлөр бар. Булар жөн гана үмүт максаты үчүн арзу хавас деп коет. Ошон үчүн турмушка чыгат. Жигитте эч нерсеси жок, бирок жигит келип, мен максатым ушундай, мен Кыргызстан желегин желбиретем, же мындай иштерди кылам деген учурда кыз угуп туруп, баягыдан
руханияты тынчтык алат. Мен алдыңызда туруп берем, сизге ишенем, сиздин колуңуздан келет, сиз алдыга жылышыңыз керек деп дуктан берет. Дукту вагон алган баягы жигит көп нерсеге, көп чокуларга чыгат. Булар ийгиликке жетет. Булардын бакыты өтө көпкө созулат. Себеби булар бир нерсеге, материалдык бир нерсеге байланбастан, жок нерсеге, үмүт максатка байланды да. Тарыхты окусаңыз, китептерди окусаңыз көптөгөн мусулмандардан болсун, мусулман эместерден болсун, үмүт максаты гана болгон биринчи турмуштун башында. Андан кийин көп чокуларга жетишкен да. Ошондой кыздар бар. Азыр деле бар. Үмүт максаты бар жигиттерди издеген. Бир күн, бир секунд байлык бийлик маселеси бир секундта жоголуп кетиши мүмкүн. Президентти түрмөдөгүнү президент кылып коюшу мүмкүн Аллах Таала. Ошондой экен байлык бийлик маселеси мындай ойноп турат. Эгер байлыкка байланып турмушка чыккан болсоң адашасың. Кудай сактасын, бүгүн эркектер дагы жок эмес. Атайын ушундай байдын кызын издегендер дагы жок эмес да. Бул бет бетондон айырмасы жок болуп калган. Эми бул бет, бул адамдардын беттери тууралуу китеп жазылса, китепти библиотекага коюп койсоң, миллион жылдан кийин баягы китепкана күйүп кетсе, бирок баягы китеп күйбөй тура берет да. Ушунчалык даражада бети жок адам болуш керек да, мындай байдын кызын издеш үчүнчү. Милдет кылат. Аял киши милдетчил болот. Өмүр бою кулагың мээңди жеп өткү дегенин билбей каласың. Ошондой экен, нөлдөн баштап өзүң жет көп нерсеге. Арзу, үмүт, максатка карап туруп турмушка чыккан кыздар бар. Бирок ошол эле учурда кыздарга айтарым, үмүт максаты болсо болду деп туруп турмушка чыгып кетпе. Жашоосунда бир нерсе болуш керек. Көрсөтө турган эркек ошо жашыга чейин көрсөтөт эле бир нерсени. Демек, учу чымыны барбы, ошону байкаш керек. Жөн эле кээ бир кур чечен бар, сөзгө кур чечендер бар да. Сөздөн эле бар. Бирок көрүнүш бомуш. Ага турмушка чыгып кет деген маселе жок. Ар тараптуу караш керек. Бир үйүң 4 жагынан 4 тараптуу көрүнөт. 4 башкача көрүнөт. Бир жактуу карап койбо. Ар жеринен карап көр. Жигит болсоң кызды, кыз болсоң жигитти. Ушундай урматтуу мекендеш. Кээ бирөөлөр бар, ал дин ортого коюлат, Аллах үчүн турмушка курушат, булар ийгиликке жетет. Билесизби, жашоодо сыгылып, ойлонуп, баягы башы кайгыдан чыкпай жүргөн адамдар бар. Үйлөнгөндөн кийин дагы бактылуу жашайт. Кээ бир бойдоктор бар, туура эмес жолдор менен маанесин чыгарып, колун катын кылып алып, мастурбация кылып, бардеге кылып жүргөн эркектер кайгыруу, сыгылуу, баягыдай ойлонуу деген нерселер жашоого бир кызыгыш калбай калат, бирдеке кылгысы келбей калат, эч нерсе кыла албай калат. Бул арам жолдон болуп атпайбы себеби? Эмне үчүн никеден кийин деп махаббат чыныгы сүйүү деп айтылат? Себеби ошол никеде адал нерсе менен, адал аркылуу аялың менен жакын болгон учурда аялыңа махаббат сүйүү бардыгы бири-бириге ташкындап башат. Бири-бириңди өтө жакшы көрүп каласың. Ушул эле ишти бойдок жигит башка кыз менен же өзүнүн колу менен же каалаган туура эмес жолдор менен чыгарышы мүмкүн. Туура эмес арам иш аркылуу кылышы мүмкүн. Бирок ал учурда кайгыдан башка эч нерсени таппайт. Байгону ойлогон сайын сыгыла берет, ойлоно берет. Күнөө үстүнө күнөө деп ушуну айтат да. Ошондой экен, адалынан болгон учурда тескерисинче ал жаңга жаң кошулду дегени экинчи, үчүнчү, төртүнчү перзенттерин кошуп күчү Кудай Таала ошого жараша күчтү, ошого жараша энергияны, ошого жараша махаббатты сага берип коет. Семьяң үчүн дагы күчтүү аракет кылышты баштайсың. Ошондуктан да халалыда халават бар, файыз бар, береке бар деп бекерден айтпайт. Тамам? Халалга аракет кыл, адалдан калбасын. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул айтылган амалдарга амал кылууга аракет кылайлы. Аллах бардыгыбызды ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамдарын көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Алтын башыңыз аман болсун. Кийинки жолугушууларга чейин салам.